сайын дүйнө жүзү боюнча 270 миңден ашуун жөө жүргүнчүлөр жолдордо каза болушат. Бул жол кырсыгынан каза болгондордун 22%-ын түзөт. Кырсыктардын көбү айдоочулардын күнөөсү. Бирок жөө жүргүнчүлөрдүн сүзгөндөрдүн 3/1 бөлүгү жөө жүргүнчүлөрдүн өздөрүнүн күнөөсү менен болот. Тактап айтканда, Кыргызстанда жол кырсыктарынын күнөөкөрлөрү жалпы жол кырсыгынын 7%-ын жөө жүргүнчүлөр түзөт. Жөө жүргүнчүлөрдүн айынан болгон кырсыктардын эң көп таралган себептери: белгиленбеген жерден жолду кесип өтүү, жол чырактын кызыл түсүнө өтүү, жолду кесип өтүү максаты жок жолдо жүрүү, уюлдук аппараттарга көңүл буруп алаксуу. Биздин республикада жөө жүргүнчүнүн жол эрежесин бузганы үчүн 1000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Ошондой эле жөө жүргүнчүлөрдүн баары эле өз укуктарын жана милдеттерин толук биле бербейт. Жөө жүргүнчүлөрдүн милдеттери: жөө жүргүнчүлөр тротуар же жөө жүрүүчүлөр жолу менен басуу керек. Ал эми алар жок болсо, жол жээктеринде басууга тийиш. Тротуарлар, жөө жүрүүчүлөр же жол жээктери жок болгон учурда, ошондой эле алар менен жүрүүгө мүмкүн болбогон учурда, жөө жүргүнчүлөр велосипед жолу менен жүрө алышат же жүрүүчү бөлүктүн чети менен бир катары менен баса алышат. Балдардын тобуна тротуарлар жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдор менен гана. Ал эми алар жок болгон учурда жол жээктеринде, бирок күндүз жана чоңдордун коштоосунда гана жүрүүгө уруксат берилет. Жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү бөлүктөн жөө адамдар өтүүчү өтмөктөрдөн, анын ичинде жер астындагы жана жер үстүндөгү өтмөктөрдөн. Ал эми алар жок болгон учурда тротуарлардын же жол жээктериндеги кесилиштерден өтүшү керек. Жол кыймылы жөнгө салынган жерлерде жөө жүргүнчүлөр жол кыймылынын жөнгө салып туруучу адамдын же жөө жүргүнчүлөр жол чырагынын белгилерин жетекчиликке алышы керек. Ал эми алар жок болгон учурда транспорттук жол чырактын белгилерин жетекчиликке алышы керек. Жөнгө салынбаган жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктөрдө жөө адамдар жакындап келе жаткан транспорт каражаттарына чейинки аралыкты, алардын ылдамдыгын баалагандан кийин жана өтмөк алар үчүн коопсуз экендигине ынангандан кийин жолдун жүрүүчү бөлүгүнө чыга алышат. Жөө жүргүнчүлөр жолдун жүрүүчү бөлүгүнө киргенде, эгерде ал жол кыймылынын коопсуздугуна байланыштуу болбосо, эч токтобошу керек. Кичи автобусту жана таксини жүрүүчү бөлүктөн жогору көтөрүлгөн отургузуучу анчасында күтүүгө жол берилет. Ал эми алар жок болгон учурда тротуарда же жолдун жээгинде гана күтүү кажет. Жөө жүргүнчү төмөнкүлөргө укуктуу: жашоого жана ден соолугуна, жолду жана транспорт каражатын пайдаланууга, жолдордун абалы жөнүндө маалымат алууга, шашылыш медициналык жардам алууга, анын ички иштер органдарынын ыйгарым укуктуу кызматкерлери тарабынан кармалышынын мыйзамдуулугун тактоого. Жакында гана жөө жүргүнчү жалпы республикалык рейд өткөрүлдү. Абдан жакшы натыйжаларга жетиштик. 2 күндүн ичинде жөө жүргүнчүлөрдүн 5600 эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Жөө жүргүнчү кантип бузуп жатканын элестетсеңиз. Айып бул жөө жүргүнчүнүн жол эрежесин сактабаганына кабылган кичинекей гана натыйжа. Бишкекте 2021 жылы ИИМдин патрулдук милиция кызматынын билдирүүсүнө ылайык эң көп катталган жол кырсыгы жөө жүргүнчүнү сүзүү болгон. Анын ичинде адам өлтүрүү менен да коштолгон. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол кыймылынын эрежелерин туура тарбиялоонун жана үйрөтүүнүн жоктугун өз жашоосуна кайдыгер мамиле кылуунун негизги көйгөйү деп атайт. Мектептерде албетте иш-чаралар өткөрүлөт. Мамлекеттик жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо инспекциясынын кызматкерлери келишет. Алардын өздөрүнүн планы жана графиги бар. Ички иштер органдарынын дайындалган кызматкерлери мектепке чейинки балдар мекемелерине келишет жана алар мектеп окуучулары менен бирге сабактарды өткөрүшөт. Лекция окушат, жолду туура кесип өтүүнүн мисалдарын практикалык жагынан да көрсөтүшөт. Мындан тышкары учурда жаш жол инспекторлору бар. Кызматкерлер балдарды окутуп, мугалимдер менен баарлашууда. Мындан тышкары ата-энелер жамааты менен жолугушуу болуп, алар биргеликте мектеп окуучуларынын үй-мектеп үй кыймылынын маршрутун түзүшөт. Зебра, жол чырагы, жол белгилеринин болушу коопсуздукка 100% кепилдик бербейт. Жөө жүргүнчүлөр жөнөкөй ыкыластуулук жөнүндө унутпашы керек. Анткени жолго чыкканда жөө жүргүнчү жол кыймылынын толук кандуу катышуучусу болуп калат жана айдоочу сыяктуу эле биринчи кезекте өз өмүрү үчүн жоопкерчилик тартат.